Бүгін 24 февраль күнгө жума облус аймагынан алынган жаңылыктар менен тааныштырып, студияда мен Жаркынай Тургунбекова, саламатсыздарбы. Күндүн маанилүү жаңылыктарынан кыскача. Жөлөк пул алгандарга 100 000 сом. Президенттин демилгеси менен берилген 100 000 сомду аз камсыз үй бүлөлөр кандай пайдаланышууда? Интенсивдүү бак Азра компаниясы жапыз бойлуу алмаларга туура кам көрүүнү багбандарга үйрөтүүдө. Президент Садыр Жапаров жаңы дайындалган Кыргызстандын Индия Республикасындагы атайын жана ыйгарым укуктуу элчиси Аскар Бешимовду кабыл алды. Мамлекет башчысы бир катар конкреттүү милдеттерди коюп, Индия экономикасы өнүккөн өлкө жана түрдүү продукцияларды сатуу рыногу чоң. Андыктан эки тараптуу соода-экономикалык мамилелерди мындан ары өнүктүрүү маанилүү экенин баса белгиледи. Ошондой эле президент Садыр Жапаров Кыргызстанда потенциалдуу инвесторлор үчүн жагымдуу шарттар түзүлгөнүн эске алуу менен элчиге аларды өлкөгө тартуу боюнча дайыма активдүү иш алып барууну тапшырды. Кыргызстандын Индиядагы элчиси Аскар Бешимов мамлекет башчысына ишеним көрсөткөнү үчүн ыраазычылык билдирип, ошондой эле индиялык тарап менен көп тараптуу кызматташтыкты өнүктүрүү боюнча алдыдагы пландары тууралуу маалымат берди. Талас облусунун аймагындагы мал базарлар иретке келтирилүүдө. Бүгүн жума күнү Манас районунда мал базары иштейт. Райондогу мал базардын иштөө тартиби жана санитардык абалы текшерилди. Ал үчүн атайын комиссия түзүлүп, базарды ар дайым иреттүү пайдаланууга чакырышты. Манас районундагы мал базардын абалынан кабарчыбыз Сыймык Барманов баяндайт. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаровдун өлкөнүн аймактарындагы мал базарлардын абалын иретке келтирүү тапшырмасын койгон. Буга байланыштуу бүгүн Манас районундагы мал базарлардын абалы текшерилди. Мал базардагы сатуучулар үчүн бардык шарттар түзүлүп, иретке келтирилген. Бул максатта базардын администрациясы бардык аракеттерди колго алган. Министрлер кабинетинин төрагасынын тапшырмасынын негизинде деп, ошо навес элге буюрса жайкысын, ошо жамгырга эл ошо көлөкө болсун, жаан чачындан тикенген навестерди куруп бергиле деген, аны буюрса күн жылыса Кудай буйрса баштайбыз ал иштерди. Алар постоянно бизге келип, ушу ветеринарный кызмат, санэпидемстанция предписанияларды айтып турат. Кара малга 20 сом төлөшчү, аны эл менен акылдашып 50 сом, 23 сомго көтөрүп, ушу шарттарды да жакшыртканга. Облустагы мал базарлардын абалын жөнгө салуу үчүн Талас облустук санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө борборунан, облустук ветеринардык кызматынан жана жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөлдөө министрлигинин Талас регионалдык башкармалыгынан турган атайын комиссия түзүлгөн. Базарда мына өзүңүздөр көрдүңүздөр, малы өзүнчө, ар бир кийимгече өзүнчө туруп атат. Бул жерде көрүп атасыздар, талапка туура келет. Адан тышкары биздин ушул Манас районундагы санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө тарабынан ар биринин санитардык китепчелери жана санитардык абалдары ушул жерде текшерилип турат. Бардыгын болбосо да 10% санитардык китепчелер текшердик, баарында бар экен. Манас районундагы мал базарга облустун бардык аймактарынан жана коңшу Жамбыл областынан да келишет. Текшерүү учурунда соодагерлер мал базардын абалы кыйла жакшырганын билдиришти. Негизи акыбалы көрүп тургандай эле кургак. Башка жакта базардагылар азыр чыла болуп атыр базарларчы. Биздин да көрүп тургандай эле кургак. Негизи өзү кумдак жерде, кум төгүлгөн булагында, анан жалп жок. Жетишпеген жагы тиги товар саткан жерлерди кичине навестерди да көбөйтүп койсо, атак бияка ачык эл болуп турган жакшы негизи. Бут кийим сатабыз, Таластан келип барабыз. Ушул жерден нан таап жеп атабыз. Ушул айыл көмөк эжеге абдан ырасыбыз. Жакшы, эчтеке кыйынчылык жок. Текшерүүнүн соңунда атайын комиссия тарабынан мал базардын аймагында жасалган иштер көзөмөлгө алынып, кемчиликтер айтылып, тапшырмалар берилди. Негизги кирешени 4 түлүк мал менен тапкан карапайым эл мал базарга көп келет. Мындан улам мал базарды иретке келтирүү жана тартип ар дайым көзөмөлдө болот. Сыймык Барманов, Калмурат Мейманбеков, Зина Акматова, Манас району.
Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаровдун тапшырмасы менен аймактарда кызматтык үйлөр курулууда. Бул үйлөрдө башка аймактан ротацияланып келген жетекчилер жашайт. Манас районунда да 5 кызматтык үйдүн курулушу кызуу жүрүп жатат. Бул үчүн Покровка айыл өкмөтүнө жер бөлүнүп берилген. Кызматтык үйлөр жеңил конструкция менен курулуп, заманбап шарттарга келтирилет. Жазында бул турак жайлардын пайдаланууга берилүүсү күтүлүүдө. Былтыр 22 августта келген президенттин тапшырмасы менен ошо кызматтык үйлөр салынсын деп жер тапкыла деп ошо район центринен көрсөтүлгөн километр бар эле, ошону жок ошо эмнени администрацияларга жакыныраак болсун дегенден биз Покровка айыл өкмөтү менен айыл өкмөт менчигинде турган жерди табып, ошол жерди ылайык көрүп 5 кызматтык үй курулуп атат. Экинчи кварталга бүткөнгө аракет кылышып атат. Ошого чейин толук бүтүп, карагайларын тартып, биз өзүбүздүн райондон колубуздан келген менен жардам берип атабыз. 100 000 сом алып иш башта. Мындай мүмкүнчүлүктү мамлекет сунуштап, жөлөк пул алган үй бүлөлөргө 100 000 сомдон берген. Кайтарымсыз каражат алгандар өздөрүн кийим тигүү жана мал чарбасында сынап, жакырчылыктан чыгууга аракет кылышат. Президенттин демилгеси менен берилген 100 000 сомду аз камсыз үй бүлөлөр кандай пайдаланышууда? Темага кабарчыбыз Нурсултан Курманбеков кызыгып көрдү. Дамира Мейманбек кызы 5 баланын энеси. Ай сайын балдарына 6 000 сом жөлөк пул алып келген. Мамлекет тарабынан жөлөк пулдун ордуна 100 000 сом берилерин угуп долбоор жазган. Колуна 100 000 сом тиери менен кондитердик жана башка азыктарды даярдай турган чакан ишкана ачкан. 5 айдан бери өз алдынча иштеп, үй бүлөсүнө кошумча каражат табууда. Баарыбыз эле түшүнөбүз, 6 000 сом эчтекеге жетпейт. Өз алдынча иш кылууга туура келди. Кондитерскийде окуп, ошол жерге кичинекей буфет ачып, бир аз кыйналамбы дедим эле, жок, кайра жакшы болду. Доходубуз да күндөн күнгө артып, өзүбүзгө да жетип, үйгө да бир аз буюм алып атабыз. Жеке баракчам бар, бул Азем торт деп аталат. Берде клиент кандай тортты кааласа, биз ошондой тортты чыгарып беребиз. Максатыбыз чоң, абдан эле. Буюрса берди дагы чоңойтуп, жаңы салсак деген үмүттөбүз. Дамира айымдын кыялын ишке ашырууга мамлекет жардам берди. Айыл тургуну азыр үйдө олтурбайт. Күн сайын изденип, бул ишкананы дагы кеңейтүүгө аракет кылууда. Мурда айына 6 000 сом жөлөк пул алса, азыр мындан 30 000 сомго чейин каражат табып кубанат. Мен биринчиден ушул сос контрактын үстүнөн иштеген бардык кызматкерлерге, президентибизге ыраазычылык билдирем. Мисалы үчүн иш чын эле пасой алып жүрсөм деле жүрө бермекмин. Пасоянын күнүн көрүп, айдан жылдан жылга өткүзүп, балким иш баштай алат белем, баштай албайт белем, муну бир Кудай билет да. 100 000 сом социалдык контракт алгандар акчаны өздөрүнө бир күн эмес, бир канча жыл пайда алып келе турган тармакка жумшашы керек. Ханбүргө айылынын тургуну Улкан Осмонбекова жөндөмүнө жараша кыздын себин даярдоону туура көрүп, 100 000 сомго тигүүчү машина жана керектүү материалдарды сатып алган. Азыр төшөк жууркандарды даярдап, сатып пайда көрө баштады. Жакырчылыктан чыгуу боюнча 100 000 сом берилген. Ошол 100 000 сомду алдым. Кудай буйруса жакшы, кыздын себин баштадым. Клиенттерим келип атат. Элдер таласка барбай, ушул жакын эле Чат базарга келип, ошол жерден алсын деген ой менен магазинди ачтым атайын. Бу жерде ошол кыздын себи мына 2-2ден кеткен, олар 2-2ден алынат. Детский журкандар бар, жаңы төрөлгөн, төө журкан бар, жастыкчалар бар. Ошо адамга керектүү нерселер, аял кишилерге керектүү нерселер бар, чыт бар, шешептин түрлөрү бар. Улкан айымдын 2 баласына 2400 сом жөлөк пул чегерилген. 100 000 сом алып иш баштагандан бери андан дагы көп каражат таба баштады. Ал кыялын ишке ашырып, чакан ишкердикти баштап алганына ыраазы. Биздин президентибиз Садыр Жапаровго рахмат. Талас районундагы мени колдоп көрсөткөн эжелерге рахмат. Поддержка да ушундай жашоого эме кылыш үчүн поддержка керек да. Адамды ушундай көтөрбөсө каяктан эч ким билбейт да. Социалдык контракт долбоору президенттин демилгеси менен ишке ашты. Талас району боюнча 26 үй бүлө социалдык контракт алган. Ар бирине 100 000 сомдон берилген. Социалдык контракттын негизинде алынган 100 000 сомду баягы ишке киргизип, керектүү материалдарды сатып алып ишке киргизгенге чейин 3 айга чейин ошол жөлөк пулу төлөнүп турду. Анан 3 айдан кийин ошол 1-ноябрдан баштап токтоду. Эми мынакей ошо ишкерлик менен алектенип башташып атат. Биз ошо келип баягы отчеттун да алып атабыз. Анан эми мына бүгүн өзүбүз дагы карап көрүп атканда
натыйжасы жакшы болуп атат. Баягы бир ашып кетсе 4 баласына 4800 сом, 5 баласы болсо 6000 сом алгандын ордуна ошол ай сайын мына тигүүчүлүк менен алектенген ишкерлер Кудайга шүгүр жакшы бир 30 миңге чейин ай сайын табганга мүмкүнчүлүктөрү болуп атат. 100 000 сом алган үй бүлөлөр акчаны той аштарга жумшабай, ишкерлик, мал чарбачылык жана башка тармактарда өздөрүн өнүктүрүүгө милдеттүү. Долбоордун максаты жөлөк пул алгандардын санын кыскартып, жакырчылыктан чыгууга жана иш баштап кетүүсүнө жардам берүү. Белгилей кетсек, Талас обласы боюнча 200 аз камсыз үй бүлөгө 100 000 сомдон берилген. Мамлекеттин бул көмөгү быйыл дагы уланат. Нурсултан Курманбеков, Мелис Элебесов, Талас району. Ишкер Миргазы Оморов 40 гектар жерге 90 000 түп интенсивдүү сорттогу алма көчөттөрүн отургузган. Алманын бул сорттору Кыргызстандын климатына тез ыңгайланышат жана базарда жакшы өтөт. Азра компаниясы көчөттөрдү тигүүнүн жана алмаларды өстүрүүнүн өзгөчөлүктөрү, бакты мындан ары өнүктүрүү, аларды туура бутоонун эрежелери туурасында кеңеш берүү кызматында көрсөтүп келет. Теманы кабарчыбыз улантат. 40 гектар жерде тигилген интенсивдүү алма бак көчөттөрү 5 жыл мурун тигилген. Өзгөчөлүгү тигилген жылдан баштап эле мөмө бере баштайт. Анан да сырткы базарларга экспорттоого товардык көркү да жакшы сапатта. Мындай алма бак көчөттөрүн 2014 жылдан бери Азра жемиштери компаниясы Кыргызстанга алып келип, аны биздин климаттык шарттарда өсүүсүн сыноодон өткөрүп, азыр жайылтуу жана кеңеш берүү иштери менен алектенүүдө. Бул алма бактары ошо фасолдун принцибинде эле да, канчалык сапаттуу, анан бир сортто түшүм болсо ошону сатууга жеңилирээк болот. Ошон үчүн биз өзүбүз эле тикпей алманы элдерге да сунуштайбыз. Жалпы алма тигели, интенсивдүү дегенибиз деген бул бат түшүмгө кирет. Өтө бою бийик болбойт да, мындай караганга, бутаганга азыр силер көрүп аткандай оңой болот. Ошон үчүн баардыгыбыз интенсивдүү бак тиксек, бул биз ар бир үй бүлөгө мындай бир кирешен жакшы булак болот деп билебиз. Өзүбүз эң биринчи тиккенге байланыштуу биздин алмаларыбыз гектарына уже 30 тоннага чейин айланып калды. Түшүм 1 гектар ошондо 30 тоннадан алынат. Алмалардын көбүнчө сыртка экспортко кетет. Азра компаниясында 100дөн ашык жумушчу бактарды отургузуу, сугаруу, аларды дарылоо иштерин аткарышат. Тез жетилүүчү алмаларды туура бутоо боюнча Түркиянын агроном адистери кеңешин берет. Бул ирет алар дыйкандарга бакты туура бутоо боюнча көрсөтмөлүү семинар өткөрүштү. Bunu kesinlikle istenmeyen bir şey. Onun için çocuklar kesin. Evet, bu alttaki dalların komple çıkardık. Интенсивдүү бак көчөттөрүнүн өзгөчөлүгү классикалык алмаларга салыштырмалуу бою өтө бийик эмес болуп, түшүмдү жыйноого ылайыкташкан. Бирок аны жыл сайын шартка келтирип, бутап туруудагы мол түшүм алууга өбөлгө болот. Алманын аралыгы 1 метрге чейин болгону туура. Бири-бирине тоскоол болгон бутактарды дагы алып салуу керек. Ал эми түшүм бербей турган ашыкча бутактарды дагы минтип толугу менен бутап салабыз. Анткени түшүм берүүчү бутактар күчтүү болуп, түшүмдү жакшы берет. Gelecek yıl 60-70 kiloya çıkabiliriz. Мухаммед Сапаралиев 1 гектар жерге дал ушул алма көчөттөрүн отургузган. Быйыл дагы 50 сотук жерге тигүүнүн камында. Айтымында бул алмалар эрте түшүм берип, даамы жана сырткы көрүнүшү да бир топ жакшы экендигин белгилейт. Мурунда ушундай высокорослый тигип жүргөнбүз. 10 жыл болуп калды. 10 жылда эми түшүмүнө кирип атат да. Могу карлик интенсивдүү алмага өткөнүбүзгө 1-2 жыл болду. Мына Кудай буйрса биз дагы уже түшүмүн ала баштадык. Биз ойлойбуз ошо биринчиден убакыттан утат экенбиз деп, экинчиден ошо эртерээк түшүмүн көрүп, мындай кызыгуу пайда болот экен да. Ошон үчүн ушу интенсивдүү бакка өтүп атабыз да, Азра групптан алганбыз атайын. Семинардын дагы бир катышуучусу Замир Надырбаев биз көрүп көнүп калган алманын эле көчөтүн тегип, 7 жылдан бери түшүм ала албай жаткандыгын айтып, быйыл тез жетилүүчү алма тигүүнү туура көрүп, 600 түп сатып алган. Алдын ала аларга туура кам көрүү жана бутоо боюнча маалымат алуу үчүн келген. Ушу келген жылы эле алма көчөттөрүн тиктим эле, өзүмө 30 сотке. Мына ошол 7 жылдан бери түшүмүн ала албайбыз да. Чоңоюп, ал түшүм бергенче уже убакыттан утурат экенбиз. Анан муну ушул жерде адистер айтып калды. Ушундай алып атат, мынакей ушу Миргазы мырза 40 гектарга тигип алып, 2-3 жылдан баштап түшүм алып баштады деген кызыгып, анан быйыл ошо көчөтүн алып койдум. Азыр бүгүнкү күндө ошол Азра холодильнигинде туруп атат. Көчөттөрүбүздү азыр жерин дайындап иштерине өтүп атам. Анан бүгүнкү семинарга келгеним ошол бутоо жагын үйрөнөйүн деп келгем. Действительно биз
туура эмес бутайт экенбиз. Мына азыркы түрк мырзалар келип бутаганды көрсөттү. Бул абдан жакшы өзү түшүндүрүп беришти. Мына узундугу 4 метрге чейин өтө дагы мындай жайылып кетпей жакшы түшүм алса болот экен да. Кудай буйрса бүгүн жакшы үйрөндүк деп ойлойм. Тез жетилүүчү алмалар 18-20 жыл бою мөмө байлайт. 1 гектар жерге 3000 түп алма көчөтү тигилсе, бир түп алмадан 30-60 килограммдан, ал эми 3000 түптөн 90 тоннага чейин түшүм алса болот. 40 гектар алмадан өткөн жылда 700 тонна түшүм жыйналган. Классикалык бактарды башкача ыкма менен бутасак, булардын ыкмалары башкачараак. Ошон үчүн Турциядан специалисттер келген, бутаганды үйрөтүп атат, акысыз. Бардык каалоочулар, интенсивдүү бактары барлар келип биздин ошо 40 гектар бакка келип үйрөнүп кетсе болот. Биздин эшиктер ачык. Келиңиздер, күтөбүз. Секаторуңуздарды ала келиңиздер. Калганын баарын биз ушул жерден рабочий фронт биз даярдап беребиз. Ошо сапаттуу көчөттөрдү алыңыздар, жакшы түшүм алыңыздар. Азра жемиштери компаниясы калкты сапаттуу көчөттөр менен камсыз кылуу, кыртышты жана сууну анализдөө, акысыз консультацияларды берүү, сапаттуу дары-дармектер жана витаминдер менен камсыздоо иштерин аткарат. Азра компаниясы экологиялык таза шартта алма өстүрүү менен алектенет. Мындай продукцияны Евразия экономикалык биримдигинин рыногуна сатууга реалдуу мүмкүнчүлүк берет. Рахат Бишелиева, Бекжан Жумабек уулу, Урматтуу Дурбек уулу, Бакай Ата району. Бакай Ата районунун Ак-Дөбө айылында райондук ардагерлер кеңешинин демилгеси менен 3 муундун өкүлдөрү катышкан ыйман, адеп, ахлак темасына арналган иш-чара өткөрүлдү. Ага Талас облустук ардагерлер кеңешинин төрагасы Мөнүр Мамбеталиев, Бакай Ата районунун акиминин орун басары Эшим Качиев, жергиликтүү коомчулук өкүлдөрү катышты. Соңку жылдары коомчулукта болуп жаткан терс көрүнүштөр, зордук зомбулук окуялар элеттик ардагерлердин тынчсыздануусун жаратат. Буга байланыштуу Ак-Дөбө айылдык аймагынын ардагерлер кеңешинин демилгеси менен муундар байланышын чыңдоо максатында жолугушуу уюштурулган. Адеп жөнүндө 1 жылдан бери көп нерселер айтылды. Разы болуп атат элдер. Айрыкча мына түшүктүн эли мындай маселеге өтө намыстуу келет экен. Кош колдоп көтөрүп атышат. Анеме мына селердин районда. Адеп адам болуунун уюткусу деп бир лозунга жазып койсоңор. Анан биз эмнебизге мактанып атабыз? Кол көтөрүп, кубаттап, жыйын өткөрүп, канеке. Үй-бүлө чакан мамлекет. Үй-бүлөдөгү тарбия таалим келечек муундун эртең үчүн айрыкча маанилүү. Иш-чаранын катышуучулары улуу муундун өкүлдөрү бабалар баскан жолдулап, үлгү болоорлук аракеттерди колго алуу зарылчылыгын белгилешти. Мына бүгүнкү адеп, ахлак, иман, маданият тууралуу айтып атпайбызбы? Ошонун баарын сөз менен айтпай, өзүбүздүн турган басканыбыз менен, жасаган ишибиз менен көргөзүшүбүз керек тургандар. Ошондо мына балдарга мисалы агайлар, эжекелер айтып эле атат, жума сайын окутуп эле атат. А бирок өзүбүз тескери, туура эмес иш кылып койсок, анда ушу биздин келечек эмне дейт? Жолугушууда келечек муун үчүн табылгы стаберик болгон адеп ахлакты таанытууда биргелешип иш алып баруу жагдайы айтылды. Ал эми келечек муунга окуучуларга айтарым, алдагы колуңарда телефонго байланбасаңар, ОРТга дайындансаңар, азыр мына СКМ деп жүзү башка кружоктор окутуп атат да. Жогорку балды алып туруп, ОРТда эртең май айында жогорку билим алганга жолдомо алсаңар, анан нары бир кесиптин ээси болуп, Кыргызстан үчүн кызмат кылышыңыздар керек. Ардагерлер муундар ортосундагы байланышты чыңдоо, адамдык ариетти, асыл наркты жаштарга таанытуу иш-чараларын ар бир айыл аймактарда өткөрүү сунушун билдиришти. Соңунда Талас облустук ардагерлер кеңеши тарабынан атайын кайрылуу кабыл алынып, биргелешип иш алып баруу жагдайы белгиленди. Бактыгүл Дүйшенова, Орузбек Бейшебаев, Бакай Ата району. Талас облусундагы өз кесибин сүйгөн педагогдор үчүн мугалимдин устаттыгы жана окутуунун жаңы технологиялары аттуу окутуу өтүүдө. Тренингде педагогика илимдеринин доктору, доцент Кыялбек Акматов өзүнүн методикалык ыкмалар менен бөлүштү. Окутуу Талас билим берүү усулдук борбору тарабынан уюштурулган. Ага облус аймагындагы 35 мугалим катышты. Сөз кабарчыбызда.
Айкөл, адилеттүүлүк, сыйлоо. Бүгүнкү күндүн мугалимдерине изденүү жетишпейт. Мындай пикирин педагогика илимдеринин доктору доцент Кыялбек Акматов билдирди. Көпчүлүк мугалимдер билим берүү үчүн жаңы изденүүлөрдү жасабай тургандыгын байкаган. Ошол эле учурда сабакты өтүүдө окуучулар менен байланыш түзүү башкы маселе экендигин белгилейт. Бүгүнкү күндө педагогторго педагогикалык, психологиялык маселелерди үйрөткөн тренинг семинарлар керек да. Мугалимдик чеберчилик тууралуу усулдардан мурун дагы принциптерди үйрөткөн семинарлар керек. Анткени бала менен мугалимдин ортосундагы мамиленүү бекемдөөгө үйрөтө турган семинар тренингтер керек. Биздин семинар тренингте дагы таалим деген атайын программаны түзүп, биз ошол багытта иштеп атабыз. 2 күн бою ушул педагогикадагы принциптер тууралуу мугалимдер маалымат алышат. Жылдызай Аттокурова дагы бүгүнкү мугалимдерге арналган тренингке катышууда. Окуучуларга билим берүүдө жаңы усулдук ыкмалар туурасында маалымат алгандыгын белгилейт. Ар бир нерсеси жаңылыктай сезилип атат. Мурда колдонуп жүрсөң деле аны башкача колдонгон учурлар болуп атат. Ошону демек колдонуунун дагы ар кандай түрлөрүн көргөзүп атат да. Бул аябагандай жакшы окуунун бири десек болот. Мугалимдердин методикалык тажрыйбасын жогорулатууга багытталган окутууда көптөгөн көнүгүүлөр жана ыкмалар практика жүзүндө көрсөтүлүп, атайын тапшырмалар берилди. Мындай тажрыйба өзгөчө жаш мугалимдер үчүн пайдалуу болоору айтылды. Мисалы биз мурда жаз деп эле жаздыра берсек, буда окуучуларды креативдүү мышление менен сүрөт тарттырып дагы. Биз мурда аныктамалар жаздыра берсек, бул ошо аныктамаларды бириктирип эле бир сүрөт тарттырып, ошо сүрөттү көргөндө ошол аныктаманы билиш үчүн бир четти сүрөт тарттырып дагы эметип атат да. Ушул ыкманы мен өзүмдүн өтүүчү сабагымда колдоном деп ишенем. Облустагы мугалимдердин методикалык тажрыйбасын арттыруу үчүн Талас билим берүү усулдук борбору педагогика илимдеринин доктору Кыялбек Акматовду атайын чакыртышкан. Жалпы мугалимдерге 1 ай мурун районго, шаарга кат жөнөткөнбүз. Калуучу мугалимдерге ушул таалим программасы менен окуйм деген мугалимдер болсо бизге кайрылыңыздар деп. Агайдын шартына карап, кайра биздин шартыбызга карап бүгүн буйрук экен, мына ушинтип жалпы облустагы мугалимдерге сүйлөшүүлөр жүрүп, анан бул жерде 2 күндүк семинар, тренинг өтүп жатабыз. Чын-чынында бул курска келгенде дагы бул жерде отурган мугалимдердин баардыгы өз кесибин сүйгөн мугалимдер чогулду деп айтсам жаңылыш. Мугалимдин устаттыгы жана окутуунун жаңы технологиялары аттуу окутуу 2 күнгө созулат. 72 сааттык тренингти аяктаган мугалимдерге атайын сертификаттар берилет. Айжамал Байырбек кызы, Бекжан Жумабек уулу, Эркинай Жумабекова, Талас шаары. Акыркы мезгилде өспүрүмдөр арасында зордук зомбулук күч алууда. Адистер зомбулуктун кесепетинен балдар психологиялык жактан жабыр тартып, чоңдор жанын кыюуга чейин барышаарын билдиришет. Бул көйгөйлүү маселени жоюу учур талабы. Андыктан бүгүнкү күндө бардык мектептерде жаш өспүрүмдөргө таалим тарбия зордук зомбулуктун алдын алуу боюнча сабактар өткөрүлүүдө. Бүгүн да бул максатта шаарыбыздагы номер 5 орто мектебинин окуучуларына Талас шаардык мэриясы бей өкмөт уюмдар менен биргеликте иш-чара өткөрүштү. Башкы максаты зордук зомбулуктун алдын алуу болуп саналат. 1 айдын ичинде эле 19 зордук зомбулук катталып, ушу зордук зомбулуктун өскөнү байкалууда. Бул түшүндүрүү иштери жүргүзүлгөндөн кийин бизде ушул 9 мектеп жана орто окуу жайлары катышкан чоң программада КВН болот. Ошол КВНдагы зордук зомбулуктун алдын алалы деген темада болот. Биздин күн сайын ушу көчөлөргө чыгып, ошондой кооптуу үй бүлөлөрдү кыдырып жатабыз. Бүгүн дагы ошондой 3 үй бүлөгө барып келдик. Андан кийинки жолугушууларды мектептерде уюштуруп атабыз. Манас районундагы ооган ардагерлери тарабынан уюштурулган Баатырларга таазим аталыштагы волейбол оюну боюнча мектеп окуучулары арасында мелдешип өттү. Иш-чара Исак Отунбаев атындагы орто мектепте өткөрүлүп, ага 20 команда катышты. Алган жеринен чыкканына 34 жыл болуп атат. Ул Ата мекен согуштун ардагерлер аталарыбыздын традициясын улантып, ушу жаштарга мекенчилдикке тарбиялоо, спортко үндөө жагынан ушундай бир иш-чараларды жүргүзүп атабыз. Ушу мектептерге кыдырып, окуучулар менен кездешип, мына бүгүн кеңеш айылында 20
команда арасында, окуучулар арасында волейбол боюнча турнир болуп атат. Девиз батырларга таазим. Манас районунда болгон ардагерлери жаш өспүрүмдөрдү мекенчиликке тарбиялоо, дене тарбиясын чыңдоо багытында мекенди коргоо күнүнө карата мелдештерди өткөрүп турушат. Мекенибиздин чеги бекем болсун, элибизде тынчтык болсун, жаш балдарга, ушул жаш кыздарга келечекте ийгилик каалайбыз. Бүгүнкү ушул иш-чаранын демилгечилери, уюштуруучулары биздин ардактуу ветерандарыбыз. Мына дайыма эл ичинде бар болуңуздар, сиздердин өмүрүңүздөр, аткарган ишиңиздер ушул жаштарга өрнөк болсун. Быйыл советтик жоокерлердин Ооган жергесине чыгарылгандыгына 34 жыл болду. Талас облусунан Ооганстанда интернационалдык милдетин өтүп келгенден кийин алган жаракатынан 60 жоокер каза болгон. Аларды эскерип, турнирлер өткөрүлүп турат. Бул батырларга таазим деген турнир ушулардын курман болгондордун элесине арналып атат. Ушуну уюштуруп аткан ушу Манас районунун ардагерлерине, жалпы алгандарга Талас областык Афган согушунун ардагерлер уюмунун атынан ыраазычылык билдиребиз. Эр жигит эл четинде, жоо бетинде демекчи, Тажик Ооган согушунун ардагерлери да спорттук мелдештерге жакындан жардам берип, өсүп келе жаткан жаш муундарды камкордукка алып турушат. Жаш муундарга патриотик сезим негизиндеги уларды мекени сүйүү максатында спорттук мелдештер өткөрүп атат. Ата мекенди койгоп өтө баалуу негизи. Буга чейин Ооган жоокерлери уюштурган жаш өспүрүмдөр катышкан спорттук иш-чара ар бир райондо өтүп, Манас районунда жыйынтыкталды. Орозбек Бейшебаев, Дина Ахматова, Манас району. Ушул жана башка жаңылыктар биздин социалдык тармактардагы баракчаларыбызга жайгаштырылды. Баракчаларыбызга катталып, бөлүшүүнү унутпаңыздар. Кечиңиздер көңүлдүү улансын, саламатта болуңуздар.